Достор говорит и показывает кухня. Мо каттарга мындай эле в общем жооп берип коеюнчу. Эң көп кат продукты жетпей атат деген кат эң көп кат. Андан кийинки эле кат Сыймык байке дейт, мени үйдөн кубалап атышат, эмне кылсам болот дейт. Эми ушундай бир 200дөй кат бар го, где-то 250-300дөй кат бар. Ушул квартиранан чыгарып атат дегендерчи. Достор, мен силерге юридический эми айтып берип коеюн. Ошол квартираңардан эч ким чыгара албайт, даже хозяин да чыгара албайт. Кет десе, кетпей койсоңор, милиция да чыгара албайт. Милицияга арыз жазса, хозяины карабайт милиция. Бул только сот карайт. Сот карайт. Даже мына үйүндө жашап атасыңарбы, однокомнатный. Мына мисалы мен могу квартирада жашап атам да, айына төлөйм. Мисалы мен төлөбөй койсом дагы мени чыгара албайт. Только по решению суда чыгарат. Участковый, СМ, прокуратура келип эч кимдерди үйүңөрдөн чыгара албайт, достор. Нежилой помещениеден милициялар айдап чыгат, эси жазса. Но үйдөн эч ким чыгара албайт, достор. Бул биринчи ответ. Экинчи ответ, бир 2000дей кат келди. Тиги комментарийде да жүрөт, 2000дей. Мага жардам керек, мага жардам керек. Анын баарын Улан Примовдун фонду баарына карап атат, бүт баарын көрүп атат. Бир 2000ден ашык киши жазды, мага муктаж депчи, пакет бергилечи деп. Аны азыр ойлонуп атышат. Почта менен береби, же кандай берет? Бизге мисалы чоң казат кыймылына дагы, коомдук кыймылын бизди да жаптыртып атышат. Канат Хасанов деген да жаптыртып атышат. В общем, ошону азыр ойлонуп атышат. Может, мисалы Аламединде 50 киши болсо, 50 киши Аламединде жазса, ошол бир вожатый болсо, ошол берип койсо, ал таратып коебу, же бир жерде туруп турабы деп ушунун баарын мындай ойлонуп атышат. Могу фонд Примовка чоң рахмат, мындай көп жардам берип атат. Могу байлар жардам бергендер жардам берип атышат, жардам бербегендер кылтыйып отурат. Могу Примов деле айтылды, канча миллион сомго жардам берди. Примовдон 10 эсе, 100 эсе байлар бар да. Алар эмне жардам бербейт? Мисалы Бабанов деп атабыз. Бабановдон 10 эсе байлар толтура бизде. Кыргызстанда эч ким аттарын билбейт, достор. Силер мындай көрүнгөндөрдү деле айтып бересиңер да. Мисалы бир 10 олигарх бар, алардын аттарын эч ким билбейт. Алардын астында айтпайм, Бабанов игрушка болуп калат. Ошондой байлар бар, ошолор отурат, эчтеке кылбай. Азыр ошолордун баарын аттарын айтам, Кудай буйрса. Силер колдоп тургула, достор. Могу бензин боюнча. Бензин баррель $21 болду. Бизде ушундай 40 сом болчу, когда 80, 100, 120 доллар болгондо, баррель $120 болгондо. Ошондо деле 40 сом болчу. Азыр $21 болсо деле 40 сом бензин. Бул кандай түшүнсө болот? Путинге да бир кайрылат элек, баарыбыз кайрылсак болот да. Владимир Владимирович бизди аябай кордоп атышат биякта деп. Бензинди арзандатпай атат деп. Анан достор, бир болуп турсак, ушул пандемиядан чыгабыз. Бир болбосок, ушинтип эле бири-бирибизди жеп, бири-бирибизди ометип отуруп, башы жоголуп кетебиз. Азыр мен силерди чакырып кетем, официально чакырып кетем, саясатчыларга, партияларга, эч кимисине кошулбагыла. Эл өзү бир партия түзүш керек. Эл өзү түзүш керек. Элдик партия болуш үчүн эл өзү түзүш керек. Ошондой партия болгондо, ошондо эл өзү бир партия түзүп алып, ошо партия менен кетиш керек. Биз могу партия, саясатчылар бирөөңөр да сүйлөбөй эле койсоңор болот. Бүт саясатчылар ушул акыбалга, ушундай тупикке, ушундай туңгуюкка, ушундай саботажга, ушу бүт саясатчылар бийлик талашып атып алып келишкен. Могу жогорку кеңеш бети жок экен. Жогорку кеңештин бир 100 депутаты жөнүнө кетип калса болмок. Өкмөткө иш козгош керек деп айтсам, бирөөңөр дагы мына эмет алган жоксуңар. Хорошо, мен айттым эле. Кухня 3 серия. Давай, баннер жазабыз, өкмөткө иш козголсун. Кана бирөөңөр жазганыңар. Өкмөткө эмнеге иш козгош керек? Пандемия менен. Анткени бул пандемия 4 ай мурун биз билгенбиз. 4 айдан кийин келди бизге, 3 айдан кийин келди.
3 айда деген укмуш даярданып койсо болот болчу. Эч ундарын, Госмат резервдин ундарын базарда сатып атышат. Саткан болбойт аны. Бүт гум жардамдын баарын Күртөйлөр алып атышат. Достор, мындай эч нерсе жакпаган эл экенбиз. Көчө бир унга башын минтип эткенде мында чикат сетипчи. Ошентсе астына жазып атат, ушу кантип оюн болсун дейт. Биздин оюн жакшыбы? Биз карантинде кантип отурабыз? Балдарыбызды былчылдатып сабап, жеңесин мууздап, катынын сабап, 9-этаждан ыргып атышат. Канча 10-15 киши ыргып кетти уже. Суицид момундай болуп атат. Көлдө эле баягы 6 бала өлдү. Көлдө 6 бала астына өлдү. Биз кандай өткөрүп атабыз? Достор, эч кимге ишенбейт экенсиңер. Эгерде ишенбесеңер, мага деле 4-чү мына сериясы чыкты, 5-чи сериясы мага деле кереги жок. Мен деле тынч эле үйдө окат кылам, достор. Эгерде эч кимге, мисалы, эл деп мындай айтып берейин десең, кайра шылдыңды айткенсиңер. Мисалы, өзүңөр билгиле, достор. Мен деле момунт келдим, менде деле андай эмем жок азыр, сахар, укмуш. Эгерде барыңар бириксеңер, азыр могу байлардын баарын бактыртабыз бизде. Эчтеке болбойт. Бул призыв. Иш козгосоңор козгогула. Байлардын баарын азыр Фейсбуктан эч жака чыкпай эле, бунтовать этпей эле, мисалы, бир Эшматов дейм, состояниясы бир 5 миллиард же 2 миллиард, мисалчы, ошонтип айтам, ошону тыткыла. Мен силер үчүн, мен элдин камын көрөйүнчү, ушу элдин бир эмесин да, элдин талам талашайынчы, мен юристмин да, деп ушинтип атып, көп адамга мен өзүм эме болдум, душман болуп калдым. Достор, мен силерге ушуну айтып берейинчи. Өзүм көп адамга душман болдум. Мага арматура менен да келишти, рекеттер да келишти, бандиттер да келишти. Бүт келишти мага. Коркутуп атышат. Баарын айттым, пошли вы нафиг деп атам. Бүт баарын. Эл деп аткандан кийин, достор, бир эмеге ишенелик, бир багытты коелук. Мына азыр өкмөткө иш козголуш керек. Мухаммед Калый Абылгазиев өзүмдүн байкем өкөс канча жол чогуу барганбыз. Даже айтайын. Иш козгош керек ушу абама. Байкеме, кочкорлук байке. Ана мына Акылбек Жапаров пример болом деп атат. Кайра кочкорлуктар эле боло бересиңерби? Сапар Исаков болду. Мына Мухаммед Калый Абылгазиев Жапаров кочкорлуктар эле ушуга алып келбедиңерби? Ушуга пример, кайра пример болуп атып. Башкаларга да бериш керек. Азыр убактылуу өкмөт түзүлүш керек, профессионал, жүрөгү таза, мекенин сүйгөн, мындай патриот балдар, профессионал балдар келсе, бир 10 эле бала келсе, бир башчы 10 бала келсе, могу убактылуу өкмөт эмес, технический өкмөт эле түзүп койсо болот. Түзүп туруп, бүт баарын 3 айда чыгарып койсо болот, достор. Мен просто ушу менен кухняндагы өзүңөр биле, достор, эгерде колдосоңор, эгерде муну колдогонуңар кандай колдойсуңар, поделиться кылыш керек. Жакшы комментарий жазыш керек, түрүү экениңерди билгизишиңер керек. Анан 4-чү серия болот, чыгып атат, 5-чи серия болот, 6-чы, анан жеңебиз да. Азыр обязательно КТРдан чыгып сүйлөшөбүз да, же бир дагы бир эмеден. Бүт жерде беспредел болуп атат, беспредел, бүт по миру болуп атат. Биздин өкмөттө коррупция укмуш болуп атат. Бүт жесир, жетим, колунда жоктордун эмелерин, чиновниктер жеп атышат дагы эле. Бүт жеп атышат. Силер отурасыңар, тигин жамандап, мени жамандап, муну жамандап. Силер бир жерге ишенгиле, бир точканы коелук. Азыр бөлүшүп болушундан Мухаммед Абылгазиевке иш козголуш керек. Тетиги космос абама иш козголуш керек. Ушул пандемия кирип, экономика үчүн өлүп калган үчүн. Мына жазгыла десем, бирөөңөр жазбайсыңар. Лайк баскандан коркосуңар. Эмнеге бирөө постоянно мага телефондон чалып та, мен сизди колдойм. Эмне даже лайк басып койбойсуз десем, мен айыл өкмөттө специалист болуп иштейм дейт. Анан ушу айыл өкмөттө иштеп алып, мекениңер айыл өкмөттөн ылдый болсо, ошол да, достор.
Ошон үчүн достор, бир бололук. Бар бололук. Анан турсак, азыр байлар бизди багат. Азыр байларды дагы 30 күн болсо 30 күн точно бактырабыз азыр.